Чыңгыз Төрөкулов атасы дагы Төрөкул Айтматов Ошто өзүнүн мамлекеттик ишмердиги ишеден баштап Араван Бура районунун Коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп иштеген. Чыңгыз Төрөкулов дагы Ошто жашап, бул жактын дагы тарбиясын алган. Мына эми бүгүн белгилеп турабыз. Чыңгыз Төрөкуловдун жаткан жери жайлы топурагы торко болсун. Кыргызды дүйнөгө таанытты. Өзүнүн чыгармасы менен, өзүнүн кадырлары менен таанытты. Будан кийин дагы ал киши көзү жумулуп кетсе дагы, арабызда жок болсо дагы, Айтматовдун аты, анын чыгармасы кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекет үчүн дагы иштеп атат. Бизди дүйнөнүн элдерине Чыңгыз Айтматов, Манас атабыз кандай таанытса, Чыңгыз Төрөкул Айтматов ошондой гана таанып турат. Мен силерге баардыгыңыздарга оюнду күтүп турасыздар. Чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Ушу биздин арабыздан кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин арасынан Чыңгыз Айтматовдой, улуу жердешибиздей, мекендешибиздей улуу инсандар көп чыксын. Анан эми бүгүн финалдык оюн болуп атат Көл-бөрү боюнча. Бул оюн атасын тааныбайт дейт. Күчтүүлөр жеңсин, шамдагайлар жеңсин, байгелери буйруса кут болсун. Кыргыз мамлекети өнүгө өсө берсин, баарыбызды Кудайым колдосун. Чоң рахмат силерге. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына ошентип НТ Спорт каналы назарыңыздарды Ош шаарынын жанында жайгашкан Төлөйкөн ат майданына бурмакчы. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жаңы гана өзүнүн куттуктоо сөзүн айтып өттү. Чындыгында бул турнир Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата өткөрүлүп атат. Кыргыз Республикасынын Жаштар дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги дал ушул турнирди уюштуруп жаткан учуру жана бүгүн биз ошентип финалдык беттешке күбө болобуз. Финалга кандайдыр бир күтүлбөгөн команда чыгып калды десек болот. Бул албетте сенсация. Ысык Көл облусунун курама командасы бүгүн финалда. Алар болсо Чүй курама командасын каршы алмакчы. Дал ушул эки команданын жеңүүчүсү албетте Кыргыз Республикасынын Көкбөрү боюнча чемпионатынын жеңүүчүсү аталат. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жеринен келип бул беттешти көрүү үчүн дал ушул Төлөйкөн ат майданында жана канчалык деңгээлде бул иш чара өтө маанилүү экени дал ушул нерседен билинет деп айтсак албетте туура болот. Демек мамлекет, өкмөт ошентип көңүл буруп аткан болсо, демек бул спорттун албетте келечеги кең. Бул бир жагы, экинчи жагы эң башкысы биздин күйөрмандар кыргыз эли ат менен чогуу өскөн. Андыктан ошол ат оюндары анын ичинде Көкбөрү бол көрбөгөндө акыркы жылдарда жогорку деңгээлге көтөрүлүүдө. Эми ошентип чыныгы мырзалардын оюну Көкбөрү беттешин финалдык оюнун 5 мына баштоо алдында турабыз. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Сары кийимчендер булар Сары Өзөн Чүй командасы, ал эми көк кийимчендер Ысык Көл. Булар жарым финалдык беттеште албетте айгышкан күрөштө атаандаштарын жеңип чыкты. Чүй облусу Талас облусун 5-1 эсебинде уткан болсо, ал эми Ысык Көл облусу Ош облусунун курама командасы менен беттешип, аларды 1-0 эсебинде жеңди дагы. Ошентип алтын медаль үчүн беттеш өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Азыр болсо мына Көкбөрүнүн кийимине жаңырууда, ага кулак төшөйлү.
мына урматтуу мекендештер, көкбөр күйөрмандары, ошентип биз финалдык таймашты баштоо алдында турабыз. Азыр мына фальстарт болуп калды. Жана азыр эми старттык ышкырык берилет. Бүгүнкү беттеште мына Шикетов өзү калыстык кылууда жана анын командасы жалпысынан калыс тартуу бүгүнкү оюнду албетте жакшылап тейлеп берет деген үмүттөбүз дагы. Ал мезгилде алгачкы 20 мүнөттүк башталды жана ошол замат Чүй облусунун оюнчусу улакты жерден эңип оң такымга басып алганга мүмкүнчүлүк болду. 9 номердеги Чүй облусунун оюнчусу Ильяс Исаков 1983 жылы төрөлгөн, минген аты десятка. Дал ушул Ильяс Исаков жарым финалдык беттеште дагы албетте бир ирет улакты салганга жетишкен болчу жана ошентип алгачкы чабуулдар бул жерде орун алып аткан. Ильяс Исаков канчалык такымы күчтүү экенин ушул жерден далилдөөдө жана дээрлик мына 1 мүнөткө жакындап калды. Улакты такымдан кое бербей, атаандаштарына да бербестен жана өнөктөштөрүнө да өткөрүп бербестен дагы деле өзүндө алып жүргөн учуру. Жана биз мына оюндун башында демек эки команданын улакчылары менен, курам менен таанышып алалы. Шарттуу түрдө коноктор Чүй облусу, андыктан дал ушул оюнчулардан баштасак. Рамзат Бөкөнбаев, минген аты Аутбек, биринчи катар саны менен, Кубаныч Султан уулу экинчи, Темир Молдокулов үчүнчү, Фархат Бейшекеев ал 4 номерде жана ошондой эле Аскат Аскаров 5, минген аты Самадор, Айбек Иманалиев Малой менен 6 номерде, Рустам Тыналиев 7, минген аргымагы Спирит, ошондой эле Бекназар Аматов Либидер менен, Ильяс Исаков 9 десятка менен, Улан Насакеев Конуш, минген аты ал 10 катар санында, 11, Санжар Идрисов, минген аты Тайлун, ошондой эле Айбек Исеналиев 12 номерде, минген аргымагы Арчатору. Рамис Жунусалиев бул Чүй курама командасынын жетекчиси, ал эми Кани Кубатов башкы машыктыруучу. Дал ушундай курам бул беттеште, бүгүнкү беттеште жана буга чейинки дээрлик 5 күн мурда башталды эле, бир жумага жакындап калды. Ушул бардык оюндарда албетте машыктыруучулук кызматты аткарып келет. Ал эми талай элерине, шарттуу түрдө талай элерине келе турган болсок, Ысык көл командасынын оюнчулары Акбар Иманбеков Алкара менен 1 катар санында, 2 Азим Болот уулу, минген аты Атаман, Эржан Талантбек уулу Кулагер менен 3, Айбек Сапарбеков Лексус менен 4. Охо, азыр ошентип улак тартыш маалында Ысык көл оюнчусу аттан кулап калганга аргасыз болду. Ошентип Ош шаарында, Ош облусунда аба ырайы бир аз өзгөчө болуп турат, коюу туман түшкөн. Бирок бул чабандестер үчүн, аттар үчүн өтө жакшы. Күн ысык болуп, ысып кетпейттер деп кыйналбай, дал ушундай аба ырайы өтө сонун болуп берет. Бирок күйөрмандарга бир аз ыңгайсызыраак болушу ыктымал. Ошентсе дагы күйөрмандар мына ушундай чыныгы бука моюн буурасан кыргыздын мырзалары улак тартып жаткан учурда алар албетте өздөрүн ошондон энергия алып бүгүн жакшы отурат деп айтсак болот. Ошондой эле мына өлкө жетекчибиз, өлкө башчыбыз, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы баары ошол финалдык беттешке жеринен күбө болуп жаткан мезгили. Ал эми мындан сырткары ушул Төлөйкөн ат майданында күйөрмандар өтө көп, бош орун дээрлик жок. Бирок баары бир жалпы кыргыз элинин баары ошол жака барып жеринен көрө албайт. Андыктан биз мына НТ Спорт каналы аркылуу сиздерге дал ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергенге аракет жасадык. Биз Ысык көл оюнчуларынын курамын тааныштырып аткан болчубуз. Андыктан кайсыл жерге келдик эле, Айбек Сапарбеков 4 номерде Лексус менен аны айттык. Демек Кайырбек Ишенбеков 5 номерде минген аты Фатон, Бек Эрмек уулу 6 катар сан менен минген аргымагы Алай, Бекзат Асанов 7 номерде минген аты Акмар, Золотойду минип жүргөн Жаныш Конушбаев 8. Ошондой эле Жаныбек Курманбек уулу ал 9 катар санында, Урмат Абдыш уулу аракет менен 10. Жамболот Кайдыбаев
бул минген аргымагы шпион 11 номерде, 12 Тилек Айып уулу Резвый деген аргымакты минип жүрөт. Булар Сы тобунда болчу. Ысык көл облусу Талас, Баткен менен каршы беттешип, мына ошол Таластан утулуп калган болчу, бирок Баткенди утуп алып 2-чи орун алган. Андан кийин жарым финалга чыгуу үчүн башка тайпада 2-чи орунду ээлеген командалар менен беттешти. Алар Жалал-Абад командасы, Ош шаарынын командасы болчу. Ошолор менен беттешип, бир эле таймдан албетте таймаш өткөрүштү. Ал жактан ийгиликтүү болуп кетип, жарым финалга чыккан. Ал эми жарым финалда ошентип Ош облусунун командасын алар күтүүсүз жерден 1-0 утуп алды. Албетте күтүүсүз бул эмнеси менен, анткени Ош облусунда Достук деген команда бар. Андыктан бардык көрөрмандардын ою боюнча Ош облусу финалга чыгышы керек эле. Бирок иш жүзүндө Ош облусу да финалга чыккан жок. Жана Ынтымак, Мурас деген командалар бар. Талас облусу да финалга чыкпай калды. А иш жүзүндө мына Ысык көл менен Чүй ошентип Ош шаарынын жанындагы Төлөйкөн ат майданында алтын медаль үчүн ат салышып атат. Азыр мына жеке Ысык көлдөн Жаныш Конушбаев чыкты Золотой менен. Ал эми бул жакта Чүй облусунан чыккан Кубаныч Султан уулу Крас менен, албетте Кубаныч Султан уулу азыр ортодо ишенимдүү. Ал мезгилде биз мына ошентип Ысык көл оюнчусунун аргымагы кадимкидей Краздын үстүнө чыгып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк алгандай болду. Баары бир ортону Кубаныч Султан уулу бербей жатат Краз менен. Бирок Талас облусуна каршы беттешкенде албетте ал жерде Геркулес бар болчу. Андыктан Геркулес бир топ эле Кразга каршылык көрсөтүп, аны ортодо мына ушул улакка жолоткон эмес эле. Азыр эми албетте Ысык көл облусунда Геркулес, Ахиллес сыяктуу аргымактар жок. Жана түз эле тайгазанды көздөй Кубаныч Султан уулу жөнөдү. Анын жолунан ошентип мына атаандаштар чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болду дагы. Эми сүрмө топтун ичинен улакты тайгазанга салып кете алат болду экен. Дал ошондой мына кош такым менен ошентип бул жерде эсеп сандары ачылды. Жана Чүй облусу 1-0 эсебинде алдыга озуп чыкты. Албетте каптал жагынан ким экени так байкалбай жатат. Менин оюмча 12-чи номер. Андай болсо Айбек Эсеналиев арча тору менен. Жана анын жанында албетте өнөктөшү бар болчу. Чүй облусу 1-0 эсебинде алдыга озуп чыкканга мүмкүнчүлүк алды. Талас командасын 5-1 жеңип алып, Чүй облусу өзгөчө мына чоң билдирүүнү иш жүзүнө ашырды эле. Андыктан азыркы финалдык таймашта дал ушул Чүй облусу фаворит болуп эсептелет. Бул командада улуттук курама Кыргызстандын улуттук же болбосо тандалма курама командасында ойноп жүргөн көчмөндөр оюндарында өзүнүн талантын көрсөткөн бир топ чабандестер бар. Ал ошол эле Кубаныч Султан уулу, Рустам Тыналиев, жана Улан Насакеев бар. Андан сырткары Асхат Аскаровду айтсак болот, Фархат Бейшекеев, Темир Молдокулов. Негизи эле Чүй облусунун курамы оюнчулары өтө күчтүү жана таанымал, ошондой эле популярдуу, аны менен кошо тажрыйбалуу өтө мыкты чабандестер. Андыктан Ысык көл облусуна албетте бүгүн финалдык беттеште жеңил болбойт. Ошентсе дагы Ысык көлдүн бул финалга чыкканы алар үчүн чоң жеңиш. Буга чейинки жылдарда Ысык көл, Нарын, мисалы үчүн ошол облустун командалары албетте ири турнирлерде финалдык бөлүккө чыгып келе алчу эмес. Бирок быйылкы сезондо Ысык көлдүн командасы албетте бир топ өздөрүнүн жакшы жагынан көрсөтүп келет. Бул командада деле ушундай мыкты чабандестер бар. Мисалы үчүн Азим Болот уулун айтсак болот. Ал атаман менен болгону 24 жаштагы Азим Болот уулу азыр Ысык көл облусунда анын курамында беттеш өткөрүп жаткан учуру. Андан сырткары албетте дээрлик бардык эле оюнчулары мыкты. Ошентсе дагы Ысык көл Чүй облусунун фонунда оңой менен албетте жеңишке жетиши оңой менен жеңишке жетерине албетте шегим бар. Бирок эмне үчүн буга чейин Ош облусун утуп алган команда эми Чүй облусунда утуп кетпесин. Теориялык жактан баары болуп кетиши ыктымал. Ал мезгилде кезектеги жекеме жеке коюу туман түшүп, албетте
картинка өтө так таза болбой жатат, бирок ошентсе дагы албетте бул өтө ири турнирди ушундай кандай сапаттуу болсо дагы эң башкысы сиздерге жеткиргенге аракет кылдык. Жана азыр болсо Чүй облусу кезектеги чабуулуна жөнөдү. Кош такым менен дагы бир ирет ийгиликтүү болуп кетишти. Буга чейинки 1-0 эсеби эми 2-0 айланып отурат. Мына Кыргызстандын негизги таасирдүү кишилери, ошол эле Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков жана ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы, алар азыркы улактын салынышына кол чаап жаткан мезгили. Бул ирет Темир Молдокулов өзүнүн өнөктөшү менен чогуу улакты Тайгазанга салып кетти. 2 салым бар. Эсеп 0-2. Ошентип биринчи таймда эле, биринчи 20 мүнөттүктө эле бул жерде оюн талаасында ким кожоюн экенин Чүй чабандестери далилдеп койду. Жана сүрмө топ улакты жерден алып кеткенге мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо, ал учурда ошентип Ильяс Исаков биреңкей улакты алды эле. Ал мезгилде азыр улак кимде жүрөт? Менин оюмча Ысык көл чабандеси улакты өзүнө алып алган сыяктуу. Дал ошондой мына сол такымга басып жүрөт. Бирок ал учурда Ильяс Исаков кадимкидей атаандашына тоскоолдук кылганга жетишип калды дагы, улакты аянттан сыртка чыгарып ийди. Азыр болсо кезектеги жекеме-жеке. Бул рет албетте Ысык көл чабандестери тагыраагы Чүй облусунун Тайгазанынын жанында орун алууда. Жекеме-жеке бул рет дагы Чүй чабандеси атаандашын жакын жолутпой жатат. Кубаныч Султан уулу анын аргымагы албетте жекеме-жекеде мыкты болуп чыгууда. 0-2 эсеби бул албетте акыркы эсеп эмес. Биз талай ирет ушул финалдык таймашта улакты Тайгазандан көрөбүз деген үмүтүм бар. Ал учурда Кубаныч Султан уулу кайрадан Тайгазанды көздөй жөнөдү. Мына өнөктөштөрү анын жолун ачып бергенге аракет жасады. Бирок ошого карабастан азыр бир чабандес аягына чейин тоскоолдук кылгандай көрүндү эле. Мына жок, улак Тайгазанга түшкөн жок. Өтө мыкты коргонуп атат Ысык көл оюнчулары. Ары жактагы албетте тумандан так кайсыл оюнчу экени көрүнбөй калды. Бирок ошол чабандес Азамат, мына Ысык көлдүн оюнчусу дээрлик улак Тайгазандын кырына жетип калган учурда аны кайрадан сыртка чыгарып салганга мүмкүнчүлүк алды. Эми гана улак Тайгазандан алыстап кетип олтурат. Жана азыр кезектеги аракеттер дал ушул Ысык көл облусунун, демек Тайгазанынын тегерек четинде болуп жаткан мезгили. Дээрлик мына бир жумага жакындап калды. Ушул 7 облустан жана 2 шаардан курама командалар түзүлүп, Төлөйкөн ат майданында беттештерди өткөрүүдө. Алгач 3 тайпа болуп бөлүнүп, ушул тайпалык оюндарды башташкан. Анын ичинен ишенимдүү жарым финалга сурулуп чыккан 3 команда болду. Ош облусунун, Чүй облусунун жана Талас облусунун командалары. Бирок ушул Талас өз тайпасында Сы тобунда биринчи орунду алып чыкса дагы, ал финалга жете албай калды дагы. Ал эми Ысык көл облусу ошол Талас облусунан кийинки тайпада экинчи орунду алып, бирок финалга чыгып кетти. Мына спорт деген дал ушундай. Албетте көкбөрү кандайдыр деңгээлде ушундай толук алдын ала эсеп мындай болот, же болбосо оюн мындай өнүгөт деп айтканга толук мүмкүнчүлүк бербеген спорттун түрү деп айтсак болот. Бул жакта бардык нерсе орун алып кетиши ыктымал. Туман болсо уламдан улам коюлуп барат. Ал учурда Темир Молдокулов Сары Өзөн командасынан ортого чыкты. Темир Молдокулов негизинен суу самырды минип жүрөт. Анын атаандашы Эржан Талантбек уулу. Дастан Жумабеков, Жогорку Кеңештин спикери, ошондой эле
өлкө башчыбыз Сооронбай Жээнбеков негизинен азыр Ош шаарында ушул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата чоң иш-чаралар өтүп атат. Ал жакта Чыңгыз Айтматовдун ошол кинолорунан алынган сүрөттөр жана анын чыгармачылыгына байланышкан сүрөттөр негизинен өтө көп иш-чаралар ал жакта камтылган. Иш-чаранын ичинде өтө көп программада нерселер камтылгандагы мына ал жакта дал ошол Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ушундай чоң иш-чаралар чындыгында өтүп атат. Эми быйыл 12 декабрда ошол Чыңгыз Айтматовдун негизи 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун улуу жазуучубуздун туулган күнү дагы. Эми Кыргызстандын жерлеринде ар бир облуста жана Борбор шаарыбызда ушундай чоң бир мааракелер өтөрү албетте белгилүү. Биз Чыңгыз Айтматов сыяктуу чынагы залкар кишилерибиз менен албетте сыймыктанабыз жана ошол Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өтүп жаткан азыр Кыргызстандын чемпионаты финалдык беттеш жана эсеп сандары 0-2 азыр 0-3 болот беле. Эң акыркы учурда гана бул жерде Бекназар Аматов улакты тайгазанга салганга жетишпей калды жана ошондой эле Рустам Тыналиев ошол быйылкы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дээрлик мына мыкты оюнчу аталган Рустам Тыналиев ал оюн талаасында негизинен жүрөт, бирок ушул бир нерсени айткым келет. Ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы Рустам Тыналиев өзү кийген формасындагы номери менен ошондо башка Сейитбек Анарбек уулу экөөнүн ушул номерлери алмашып кеткен болчу дагы. Табыштамада башка номер, ал эми өздөрү ойноп жүргөндө башка номер болуп калган дагы. Андыктан Рустам Тыналиев улакты тайгазанга салганда Сейитбек Анарбек уулу деп ошол жерде чыкты эле. Эң башкысы башка оюнчунун фамилиясы чыккан экрандан. Качан мындай бетин жакындан көрсөткөндө Рустам Тыналиев экенин албетте көрүп калганбыз. Азыр деле мына ошол сыяктуу окшойт. Себеби мен жарым финалды баяндагандан кийин ошол YouTube'га салганда кимдир күйөрмандар тараптан Рустам Тыналиев салса эмне үчүн Улан Насакеев деп айтып атасыңар деп айтып атасыңар деген сын пикирлер болду. Чындыгында азыр чабандестердин бети мага көрүнбөй жатат. Андыктан аларды тааныш бир аз оорчулук келтирүүдө. Аны эми күйөрмандар туура түшүнөт деген ойдомун. Номерлери чындап эле алмашып кеткен окшойт. Аты бети алыстан таанылбай калса ушундай. Албетте аргымактардын деле баарын өңүнөн таануу деңгээлине азырынча жете элекпиз. Мына чыныгы көкбөрүнүн рахатын жеринен сезип аткан бактылуу адамдар сеп болот. Жалпы ошол жерде отурган күйөрмандар бирок ошого карабастан мына биз сиздерге калган ошол Төлөкөн ат майданына барбай калгандарга мүмкүнчүлүк түзүп берүүбүз. Жана азыр болсо кезектеги улак үчүн болгон күрөш аягында ийгилик жараткан жок. Кайра эле жекеме жеке орун алмакчы. Кезектеги жекеме жеке 3-чү номер менен бул Темир Молдокулов чыкты. Суусамыр минген аты Темир Молдокулов 1984-жылы төрөлгөн. Азыркы мезгилде мына 34 жашка чыгып калды, бирок дагы деле күйлөө күчтүү, өзүнүн эң карьерасындагы эң мыкты учурлары деп айтсак эч кандай жаңылышкан болбойбуз. Жана ал мезгилде Ысык көл оюнчусу Урмат Абдыш уулу аракет менен улакты жердин аягына чейин эңип кеткенге мүмкүнчүлүк ала алган эмес. Айбек Иманалиев улак менен Айбек дагы деле улакты алып жүрөт. Анын жанында Ысык көл оюнчусу Чапкенедей жабышты. Аягына чейин аракет кылып, мына улакты өзүнө алып кетмейинче жаны тынчудай эмес. 0-2 себеби бул эч нерсени билдирбейт. Себеби бул болгону биринчи тайм экенин эске алалы. Ошондой эле 3-орун үчүн болгон
таймаш мына буга чейин орун алган. Аны албеттешти мүмкүн башка күнү сиздерге сунуштайбыз. Ал эми эң маанилүүсү мына ушул финалдык таймаш. Кубаныч Султан уулу улакты жерден эңип кетти эле. Жок, бул жекеме жекеге демек даярдап атат. Чейиндин так ортосунда турушу керек. Бир аз башка жака жылып туруп калса, ал калыс демек беттешти жекеме жекени эрөөлдү баштаганга уруксат бербейт. Ал мезгилде демек мына биринчи тайм соңуна чыкты. Эсеп сандары 0-2, алдыда дагы 2 20 мүнөттүк убакыт бар. Мына көрөрмандар, сиздердин назарыңыздарда алар ал мезгилде ошентип мына Төлөйкөн ат майданында экинчи тайм башталды. Финалдык оюн Ысык Көл облусу менен Чүй облусунун чабандестери алтын медаль үчүн беттешип жаткан учуру Кыргыз Республикасынын Жаштар дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан уюштурулган Кыргыз Республикасынын чемпионаты. Бул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинин урматына, албетте мааракесинин алкагында өтүүдө. Жана 0-2 эсеби болсо, азыр ортодо 10 мүнөттүк тыныгуу орун алды дагы. Ошол тыныгуу учурунда демек Ысык Көлдүн оюнчулары, ошол эле алардын башкаруучулары чогулуп кандайдыр бир пландарды койду болушу керек. Эсеби 0-2 эсеби Ысык Көл облусуна албетте алтын медальдарды алып келип бербейт. Эми тайгазан алмашты. Бул ирет Ысык Көл оюнчулары сол тараптагы тайгазанга, ал эми сары кийимчен Сары Өзөн чабандестери оң жактагы тайгазанды көздөй чабуулга чыгат. Ошол замат Сары Өзөн Чүй алар атаандашын тайгазанын көздөй жөнөдү жана улакты тайгазанга саларда айланып кетип олтурат. Өтө бат кыймылдаш керек. Бир аз эле бир нече доли секунд же болбосо 1 секунд ушундай ишенимдүү кыймыл аракет жасабай калсаң, ошол замат атаандаштарың каршылык көрсөтүп кетет. Мына Бекназар Аматов болчу, улакты тайгазанга салганга аракет жасаган. Азыр муну улакты эрдин кашына коюп келди дагы. Ошентип эсепте 0-3кө жеткирди. Бир сыйра айланып чыкты дагы. Топтон сурулуп чыкты дагы, ишенимдүү аракетти жасап кетти. 9 номердеги бул Ильяс Исаков. Десятка менен азыр номерине карагандан башка биздин аргабыз жок. Эгерде жакынкы план менен алып келип берсе, албетте өңүнөн тааныганга аракет кылмакпыз. Эсеп 0-3, демек Ильяс Исаков ошентип 3-чү салымды ишке ашырды. Улак ортолук бөлүктө эми кайрадан сүрмө топ мына ушул жерден улак үчүн күрөшүп баштайт. Калыс байкасаңыздар чаап келип улакты ортого салып кетти дагы. Эми мына эми башталды. Байкасаңыздар Ысык Көлдүн бир оюнчусу Чүй облусунун эң кич чабандесин кадимкидей анын жолунан тосуп алып, улакка жакындатпай койду. Бул тактикалык жүрүштөр ушундай чыныгы эң кич оюнчуларды ушинтип коргоочулар персоналдуу түрдө карап жүрөт. Ага карабастан Бекназар Аматов улакты эңип кетти. Улак азыр Бекназар Аматовда жана аянттан сыртка чыгып кеткен сыяктуу. Дал ошондой кезектеги жекеме жеке орун алат. Ошентип алгачкы ирет өтүп жаткан Кыргызстандын чемпионатында, Кыргыз Республикасынын көкпөр боюнча чемпионатында эми жеңүүчү аныктала турган болсо, менин оюмча ал Чүй облусунун командасы болуп калышы ыктымал. Себеби Ысык Көл финалга чыкканы менен эми ушул тажрыйбалуу Чүй чабандестерине каршы туруу бул ирет кыйыныраак болот. Бирок кийинки турнирлерде албетте
өздөрүнүн мына ушул деңгээлин көрсөтүп турнирлерде жеңүүчү атала турган учур келет болушу керек. Себеби Кыргызстанда албетте турнирлердин саны уламдан улам көбөйүп бара жатат. Кышы менен баары негизинен кыш бул ушул көкбөрүнүн сезону деп деле айтсак болот. Бардык коктук олоттордо ар бир мына ушул тоонун боорунда өзүнчө бир айыл өкмөттөр чогулуп алып, жакын айылдар чогулуп алып, ар ушул эс алуу күндөрү, ишемби, жекшемби күндөрү булар улак тартышып турушат дагы. Ошону менен алгачкы чоң ири турнир эми мындан кийинкиси бул 2019-жылдагы чоң ири турнир 21 мартта болот, Нооруз күнүнө карата. Андан кийин 9-май улуу жеңиш күнү, ошентип 31 августта Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу орун алат дагы. Ушундай эң негизги 3 турнирибиз бар. Эми ага Кыргыз Республикасынын, Кыргызстандын көкбөрү боюнча чемпионаты кошулуп отурат. Ал эми быйылкы сезондогу эң акыркы ири турнир. Буга чейин биз айтып өткөн 3 чоң турнирден сырткары быйыл мына көчмөндөр оюндары болду. Ал жакта биздин бардык эле чабандестер өзүнүн талантын көрсөтө алган жок. Себеби улуттук курама командага болгону 12 гана чабандес чакырылат дагы. Бизде Кыргызстанда чабандестердин саны албетте өтө эле көп. Кыргызстан эгерде ошол жака чыгарам десе 10 курама команда деле чыгарып коюшу албетте ыктымал эле. Кайда бара жатат? Бул жерде Улан Насакеев. Бирок мындай келбетине карап көргөндө мына ушул чындап эле Рустам Тыналиев болушу ыктымал. Ал тайгазандан ары өтүп кетти дагы, аянттан сыртка чыгып кетти. Ошондуктан улакты жерге таштап салган эле. Убакыт Чүй облусунун пайдасына иштейт. Ошондуктан аянттан сыртка чыгып кеткенден кийин кайрадан улакты алып келип тегерек чейинге салуу Чүй чабандестери үчүн ал негизги маселе эмес. Аны Ысык көлдүн оюнчулары алып келиши керек. Жекеме-жекеде Азим Болот уулу Атаман менен бул Ысык көл облусунун оюнчусу мына көк кийимчен, ал эми Темир Молдокулов Суусамыр менен ал ошентип Чүй облусунун атынан чыкты эле. Азим Болот уулу улакты сол такымга басты. Жана түп-түз тайгазанды көздөй жөмөнөдө. Жебедей сызып бара жатат. Темир Молдокулов анын жанында. Ошого карабастан, жок, бул жерде Темир Молдокулов эмес, Фархат Бейшекеев мына тоскоолдук кылып бара жатат. Азим Болот уулуна оңго да бурдургай, оңго, солго эч жака бастырбастан мына түп-түз ошентип эки жагынан эки оюнчу кысып алып барып, аянттан сыртка чыгарып салганга аракет кылды эле. Аянттан сыртка азырынча чыга элек сыяктуу, себеби булардын мына кыймыл аракеттери ишенимдүү болуп атат. Азим Болот уулу азамат акылдуулук кылыптыр. Мына ушул жерде аянттан сыртка чыгып кетерде улакты жерге таштап ийген, ал болсо чийиндин ичинде калды. Андыктан сүрмө топ ушул жердеги улакты эми эңип кеткенге аракет жасайт. Аттардын туяктарынын арасынан улак алуу албетте оңой эмес. Ал үчүн тоодой жүрөк керек, чыныгы өзгөчө бир ышкыбоздук дымак керек. Оюндун кызуусуна кирген чабандестер албетте эч нерсеге карабай улакты эңип кеткенге аракет жасайт. Мында деле тактикалык жүрүш керек. Бир нече оюнчу атаандаштардын жолун тосуп туруп, бирөөсү улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүк болот беле. Ал мезгилде биз Фархат Бейшекеевдин ак жол аттуу аргымактан кулап кеткенин көрдүк. Фархат Бейшекеев 1988-жылы төрөлгөн. Азыркы мезгилде туп-туура 30 жашта. Фархат Бейшекеев албетте тажрыйбалуу биздин чабандестерибиздин бири.
ошентип белгиленген убакытта улакты жерден эч ким көтөрүп кете алган жок. Андыктан калсын чечим менен жекеме жеке жарыяланды. Кайрадан эле Азим Болот уулу атаман менен Ысык көлдөн чыкты. Ал учурда Кубаныч Султан уулу ал Чүй облусунун мына жекеме жекедеги негизги оюнчусу. Азыр биз Краз менен атамандын тирешине күбө болобуз. Негизинен эгерде мен ойлогон атаман болсо, атаман жекеме жекеде өтө күчтүү аргымак. Бирок аты окшош аттар, ысымы окшош аттар болуп калышы ыктымал. Ошол өз кезинде жекеме жекеде дайым эмес, кээ бир эпизоддордо Ахиллестин өзүнө ушундай тоскоолдук кылып, ага кадимкидей атаандаштыкты көрсөткөн атаман же формасында эмеспи, же башка атаманбы, ал учурда Кубаныч Султан уулу улакты жерден эңип алды. Тагыраагы улакты кармады, бирок көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Кубаныч Султан уулу эч кандай шашпайт, шаша турган негиз жок. 0-3 эсеби албетте жайбаракат аракет кылганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Сол такымга басты. Ар айланып, бери айланып, тегеренип, биринчи кезекте албетте атаандашынан суурулуп чыгышы керек. Мына атаандашы эми ишенимдүү тоскоолдук кыла албайт. Бул Азим Болот уулу экөө тең улуттук курама командада Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн чабандестер. Ошентип Кыргызстан курама командасы быйыл 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ишенимдүү жеңишке ээ болду. Финалда Өзбекстан курама командасын уткан. Дал ошондо мына Азим Болот уулу, ошол эле Кубаныч Султан уулу бул чабандестер өздөрүнүн талантын көрсөткөн эле. Ат үстүндө улак тартыш. Ал учурда Урмат Абдыш уулу улакты өзүнө алып кетти. Чүй облусунун оюнчусу өзү берип койду же аянттан сыртка чыгып кеткен экен. Эмнегедир биз ушул Ак Кула ат майданына көнүп калганбыз. Анткени Ак Кулада мына Борбор калабыксагы Ак Кула ат майданында ушул аргымактар бери жака, биз жак тарапты көздөй келгенде ал жерде атайын тосмо бар. Жана карама каршы тарапта дагы тосмо бар. Ошондуктан ал жакта аянттан чыгып кетпейт. Ушул биз жака келе жатып эмнегедир бири-бири менен биринен улакты талашпай калган учурда, демек аянттан сыртка чыгып кеткенин биз мына ошонун негизинде аңдабай калган учур орун алып атат. Темир Молдокулов жана ага каршы Жаныш Конушбаев. Жаныш Конушбаев минген аргымагы Золотой, 20 жаштагы жаш чабандестердин бири. Жаныш Конушбаев улакты жерден эңип алды жана оңдонуп түздөнбөстөн ошол замат аянттан сыртка чыгып кеткенге шашылды. Бул демек сүрмө топту же болбосо өзүнүн өнөктөштөрүнө ишенген сыяктуу, же болбосо андан башка аргасы жок калдыбы. Бирок түз эле каптал жакты көздөй кетти эле. Ал жакта аянт кыска. Бир аз эле жүрсөң сыртка чыгып кетесиң. Ошондуктан кайрадан жекеме жекеге биз келип жеттик. Бул ирет ким чыгат болду экен? Буга чейинкидей эле буга чейин чыгып жаткан чабандестер кайрадан ортого чыктыбы же башкаларбы? Дагы деле Кубаныч Султан уулу. Жок, Кубаныч Султан уулу дагы деле ортодо. Чүй облусунан ал эми Азим Болот уулу атаман менен ал Ысык көл облусунан. Мына аргымактардын тиреши жана Крас кадимкидей атаандашын ары сүрүп бара жатат. Дагы оңтойлуу учурду күтүүдө 1 секунд керек. 1 секунд мүмкүнчүлүк болсо, мына ошол замат ал улакты эңип көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүгү болот. Аны азыр байкадыңыздар, иш жүзүнө ашырды.
неченчи ирет мына сол такымга басып атат. Кубаныч Султан уулу буга чейинки жекелерде дагы сол такымга басып аткан. Мына эми Тайгазанды көздөй жөнөдү. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Тагыраагы бир чабандесине азыр келип калды. Аны албетте өнөктөшү, коргоочу бул Айбек Эсеналиев ошол Ысык көл оюнчусунун жолун тороп турушу керек эле. Иш жүзүндө андай болбой калды. Кубаныч Султан уулу мына ар айланып, бер айланып чыкканга аракет кылып атат. Улакты такымдан чыгарды, бирок ошол жерден коргонуу өтө күчтүү. Айрыкча Эржан Талантбек уулу Ысык көл облусунун оюнчусу 3-номердеги. Ал Кубаныч Султан уулунун ушул улакты Тайгазанга салып кетерине каршылык көрсөткөн, дагы бир аракет кылып көрүшмөкчү. Тоскоолдук кылган оюнчу бар, бирок 1 секундга кечикти. Ошентип Кубаныч Султан уулу 4-улакты Тайгазанга салып кетти. Бул албетте ийри эсеп. Ансыз деле экинчи тайм аяк жагына жакындап бара жатканын эске ала турган болсок, эми 0-4 эсебинен кийин Ысык көл облусу албетте жеңишке жетүү тууралуу өтө көп ойлонбой деле койсо болот. Эң башкысы бул финалдык оюндан ырахат алып ойношу керек Ысык көл оюнчулары. Аларга албетте кандайдыр бир психологиялык басым жок. Күйөрмандар баары Ысык көл утушу керек деп алардан бир нерсени талап кылып жатканда жери жок. Тескерисинче Ысык көлдүн чабандестеринин финалга чыкканына баары бир жагынан таң калып, экинчи жагынан аларга ыраазы болуп аткан учуру. Мына ошентип буга чейин үстөмдүк кылып келген ушул 3 область болсо, Чүй, Ош жана Талас. Демек, алардын катарын эми Ысык көл облусу дагы толуктап турат. Бул тескерисинче бардык кыргызстандыктарды шыктантат деп айтсак болчудай. Ошол эле башка облустун өкүлдөрү деле кадимкидей ыраазы болот. Мына демек Ысык көлдөн да татыктуу атаандаш команда пайда болду. Демек, атаандаштык күчтүү болсо, албетте бул спорттун түрү мунун деңгээли дагы күчөйт жана кызыктуулугу да артат. Кезектеги жеке азырынча калыс уруксат бербей жатат. Мына эки чабандес тең ошентип бири-бирине каршы, эки чабандес тең бири-бирине каршы карама-каршы турушу керек болчу. Мына ошондон кийин гана беттеш андан ары уланмак. Темир Молдокулов, ошондой эле Жаныш Конушбаев. Темир Молдокулов менен Жаныш Конушбаев улакты жерден эңип кеткенге азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Жаныш экинчи ирет жекеге чыкты жана экинчи ирет ушунда улакка колу жетип атат. Демек, келечегинен көптүн үмүттөндүргөн чабандестердин бири деп ушул Жаныш Конушбаевди айтсак болот. Жаш талант болгону 20 жашта. Кубаныч Султан уулу улакты эңгенге аракет кылып атат. Анын жанындагы атаандашы аны айлангандан башка аргасы жок. Себеби
ушул кразга каршы ишендүү каршылыкты көрсөтө албай келүүдө. Тилек айып уулу резвый менен ары айланып бери айланып, бирок алысыраак туруп алганы да тескерисинче бир жагынан коркунучтуу. Себеби алыстан келип, артынан келип атаандашын сүзүп атат. Бирок ошого карабастан Кубаныч Султан уулу улакты жерден эңип кете алды. Жана түз эле тайгазанды көздөй жөнөдү. Өнөктөшүн өткөрүп бериши керек эле. Мына өткөрүп жаткан учурда улак жерге түшүп калды. Жана сүрмө топ баары өтүп кетип, эми кайрадан кайрылып келип аны көтөрүп кеткенге аракет жасалып атат. Кимесе бул жерде эрдик кылып ушул улакты жерден эңип кете алат болду экен. Аттардын туяктарынын арасынан аны алып кетүү албетте оңой эмес. Жаныбек Курманбек уулу бир аракет кылып көрдү. Жана ал учурда ал мезгилде жок, дагы деле улак жерде. Мына эми экинчи ирет Жаныбек Курманбек уулу аракет кылып улакты бир нече метрге чейин жылдырып барганга мүмкүнчүлүк алды. Өтө шамдагайлык керек. Улакты жерден эңүүдө эңкейгенде ушул кармасаң кармадың, же болбосо кайсыл жеринен кармап калба, ошол замат албетте улакты эңип кетиш керек. Көбүрөөк кармалып кала турган болсоң, атаандашың тараптан албетте жогорку ылдамдык менен келип аттар сүзүп кетиши ыктымал. Ал мезгилде экинчи тайм соңуна чыкты. Эми акыркы 3-20 мүнөттүк калды. Мына 3-чү таймдагы аракет бул жакта ошентип Ысык Көл облусу бир ирет улакты тайгазанга салганга мүмкүнчүлүк алды. Чындыгында Ысык Көл облусу дал ушул тайгазанга салышы керек беле. Буга чейин оң жактагы тайгазанга Чүй облусу салып аткан, андыктан бул ирет тескерисинче сол жака салышы керек беле. Жок, мына эсеп 1-4, ошентип Ысык Көл командасы жок дегенде мына ушул финалдык таймашта Кыргыз Республикасынын чемпионатында бир улак салганга жетишти. Бул дагы албетте тарыхый окуя. Алгачкы ошентип аракет, алгачкы кандайдыр бир ийгиликтин чети Ысык Көл облусуна көрүнө баштады. Эсиңизерге салып коелу, бул Чыңгыз Айтматовдун, улуу жазуучубуздун 90 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан Кыргыз Республикасынын көкөрү боюнча чемпионаты жана андагы финалдык таймаш. Ошондой эле Ош шаарында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата чоң иш-чаралар өтүп аткан болсо, мына ошолордун алкагында көкбөрү дагы орун алып атат. Бир топ мына күчтүү командалар финалга жетпей калды. Бул албетте Ош облусу менен Талас облусун айтсак болот. Ал эки команда 3-чү орун үчүн ат салыша турган болуп, ал эми Ысык Көл менен Чүй ошентип биринчи орунду талашып жаткан мезгили. Албетте жеңишке Чүй облусу жакыныраак. Эсеп сандары 1-4. Эгерде Чүй облусу ушунчалык кааласа, мындан дагы ири эсепти каттап салат беле, же болбосо Ысык Көлгө бир да улак салдырбай коет беле. Бирок көкбөрүдө кандайдыр бир ушундай жакшы көрүнүш деп айтабызбы, кеңпейилдик бар. Негизинен кыргыз эли айкөл эл, ошондуктан Чүй облусу ансыз деле жеңишке жетерине көзү жеткен болсо, Ысык Көл облусу жок дегенде бир улак салып калсын дегендей аларга мүмкүнчүлүк түзүп берген болушу да ыктымал. Себеби биз ушул улак тайгазанга түшүп атканда байкадыңыздар, ал жерде Ысык Көлдүн 3 чабандеси турду. Алардын жанында тоскоолдук кылган бир дагы Чүй облусунун оюнчулары, улакчылары жок болчу. Эсеп 1-4 жана кезектеги жекеме-жеке. Кубаныч Султан уулу ага каршы демек Ысык Көл облусунан ким чыкканын азыр байкасак болот. Бул жактан экинчи номер Азим Болот уулу чыккан экен. Мына Азим Болот уулу менен Кубаныч Султан уулунун тиреши.
чыныгы тиреши бул жерде орун алууда. Жаныш Конушбаев менен бул жерде Айбек Иманалиев экөөсү болуп көрбөгөндөй тирешти жекеме-жекеде өткөрүп атат. Мына ушунусу менен көпкөрү кызык. Башка бир да чабандес албетте тоскоолдук кылганга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Эреже дал ошондой. Эми белгиленген убакытта булар улакты эңип кете алган жок. Анын жыйынтыгында башка чабандестер ортого чыкты. Мына калыс айтып атат, карама каршы тарапка туруш керек. Мына эми гана мүмкүнчүлүк берилди. Мына ошол замат чүй чабандези мына ортолук бөлүктү ээлеп атат. Бул Кубаныч Султан уулу Крас, анын минген аргымагы Крас. Дал ушул аргымак ушул Төлөкөн ат майданда өтүп жаткан Кыргыз Республикасынын чемпионатында өзүн өтө жакшы жагынан көрсөттү. Бир гана Талас облусуна каршы болгон беттеште бир аз Геркулеске алдырып койгону болбосо, башка учурда ал кадимкидей өзүнүн күчүн далилдей алды. Кубаныч Султан уулу мына бир нече ирет аракет кылып атат. Улак негизинен оюн башталарда анын салмагы 35 кг болот. Азыр ага караганда бир топ оорураак, мүмкүн 40ка жетип баргандыр. Себеби байкасаңыздар, ушул аянт бир аз суу болуп турат дагы, ага өзүнө сууну сиңирип алган ушул улактын салмагы бир тойло оорлой түштү. Андыктан мындай болгон учурда улакты өтө көп тайгазандан көрүү кыйыныраак болуп калат. Себеби канчалык улак оор болсо, ошончалык чабуул, мына жогорку деңгээлдеги ылдам оюнду күтүү кыйыныраак. Ал мезгилде мына бир эңкейип улакты эңгенге аракет жасады эле Кубаныч Султан уулу, бирок баары бир аны иш жүзүнө ашыра алган жок. Кайрадан буларга белгиленген убакыт аягына жетти. Ошентип 3-чү таймдагы өзүнүн сапарын карытып бара жатат. Ортолук бөлүккө коюлушу керек улак. Мына дал ушул ортого жайгашты. Бул эми Чүй облусунун пайдасына. Жекеме-жекеде улак тура бере турган болсо, албетте Чүй облусу уламдан улам жеңишке жакындай берет. Айбек Иманалиев, мына сары кийимчен, Сары Өзөн Чүй оюнчусу, ал эми Тилек Айып уулу резвый менен. Тилек Айып уулу мына жекеме-жекеге экинчи ирет чыгып атат. Буга чейинкисинде дагы ушундай бир топ алысыраак туруп алып айланды эле. Бул ирет дагы дал ошондой. Ага карабастан Айбек Иманалиев улакты жерден эңип кете алды. Шашпастан оң такымга басты. Эми тайгазанды көздөй жөнөшү керек болот. Кана байкап туралы, өнөктөшүнө өткөрүп берем дейт. Аны ишке ашыруу албетте оңой эмес. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, эми тайгазанды көздөй жөнөдү. Ал учурда өнөктөшүнө өткөрүп бергенге жетишкен сыяктуу. Жерге түшүп калган экен. Мына ушунчалык аба ырайы өзгөчө болуп, бир караганда улак жерге түшкөнү же чабандестин такымында жүргөнү байкалды эле. Жакынкы пландагы картинкалары жок. Мына орто план бар. Бул бир аз болсо дагы жакшыраак. Эми биз даана улактын мына аттарынын туягынын астында экенин байкап атабыз. Ошентип 9 команда катышкан Кыргыз Республикасынын көкбөрү боюнча чемпионаты соңуна жакындап барат. Бул албетте финалдык таймаш. Ысык Көл облусу менен Чүй облусу эсеп сандары 1-4. Жалал Абад облусу өз тайпасынан чыкпай калды. Ошондой эле Ош шаарынын, Бишкек шаарынын командалары өз тайпасынан чыкпай калды. Баткен облусунун курама командасы өз тайпасынан чыкпай калды. Ал эми жарым финалда 4 команда беттешти 2 оюнда. Анда болсо ушул Ош облусу менен Ысык Көл облусу таймашып Ысык Көл ийгиликтүү болуп кеткен. Ал эми Чүй менен Талас беттешип Чүй облусу ийгиликтүү болгон. Эми жыйынтыгында таптакыр жеңилбей келе жаткан мына Чүй командасы азыр чабуулда. Бул оюнда, финалдык оюнда дагы алар 4-1 менен ишенимдүү алдыда.
тайгазанды көздөй мына бара жатышат. Канчалык ийгиликтүү болуп кетет болду экен. Ысык көл облусу дал ушул тайгазанга улакты салды эле. Бирок эсеп сандар албетте 1-4 деп катталды. Улак менен жүргөн Бекназар Аматов. Кош такым менен салганга аракети көрүлүп атат. Жетише алабы, жетишпей алабы? Тилек Айып уулу кадимкидей каршылыгын көрсөтүп атат. Ысык көл оюнчусу 8 номердеги, 12 номердеги, бирок Тилек Айып уулу өзү жалгыз эмес, өнөктөштөрү менен чогуу каршылык көрсөтүп атып, улакты тайгазандан алысыраак сүрүп чыгарып салганга мүмкүнчүлүк алды. Экинчи темп менен чабуул орун алабы. Бул жакта Ысык көл оюнчуларынын дымагын караңыздар. Ат үстүндө чаап бара жатып, атаандашынын такымына басылган улагын сууруп кеткенге аракет кылып атат. Чыныгы билеги күчтүү экенин ушул жерден далилдегиси келет. Тилек Айып уулу өтө мына активдүү, оң жагынан, сол жагынан, кайсыл жагынан болбосун келип, мына ушул улакты тартып кеткенге аракет жасады. Улактын эң кызыктуу жери ушул сүрмө топ ат үстүндө аны тартышып бара жаткан учуру. Байкасаңыздар, чүй оюнчулары улакты аянттан сыртка чыгарып салгысы келип атат. Бирок аттын башын буруп, кайрадан улакты аянттын ичинде сактап калганга мүмкүнчүлүк болду эле. Мына Ысык көл оюнчусу азыр атаандаштарынан улакты алып алганга жетишти. Ошол эле биз буга чейин сөз кылып аткан Тилек Айып уулу резвый менен, бирок аягына чейин сактап кала алган жок. Албетте билек да күчтүү болуш керек, такым да күчтүү болуш керек. Улакты ишенимдүү өзүндө алып жүрүү үчүн чындап эле анын салмагы бир топ оорлой түшкөнү мына ушундан байкалып атат. Ишенимдүү аны ат үстүндө алып жүргөнгө мүмкүнчүлүк болбой жаткан мезгили. Ильяс Исаков улакты өз тарабына оодарып алды. Тагыраагы өз карамагына алды. Эми сүрмө топ кайсыл тайгазанды көздөй жөнөйт болду экен. Азырынча улак кимде экенин да так аныктоо кыйын. Улак жерде болчу экен, себеби Аскат Аскаров. Мына Аскат Аскаровду мен эми гана 3-чү таймда байкадым. Улакты эң мыкты энген биздин мекендештерибиздин бири. Эгерде эң мыкты энгени болбосо, азыр канчалык мына алыстан келип, качырып келип кадимкидей тоскоолдук кылганга аракет жасап атышат. Бирок дагы деле болсо Аскат Аскаров улакты эч кимге бербей өзүндө алып жүргөн учуру сол тарабынан Фаркат Бейшекеев ага жакындап келди. Эртерээк өнөктөшүнө улакты өткөрүп бериши керек. Анткени мындай оор салмактагы улакты такымда басып көпкө жүрүү дээрлик мүмкүн эмес. 5-чи улакты тайгазандан көрөбүзбү? Сары Өзөнчүйдүкүн же жок, андай эмес. Кайрадан алыстатып кетишти. Аскат Аскаров бул жерде ошентип өнөктөшүнө өткөрө албай калгандан кийин, демек улакты өзүндө да ала албай калган, жерге түшүп калды. Такымда өтө улакты такымда басып жүрүү, эгерде өтө күчтүү болсоң, мүмкүн 1,5-2 мүнөт алып жүрүшүң ыктымал. Андан көпкө чейин мындай оор салмактагы улакты алып жүрүү албетте бир топ эле күчтү алып коет. Азыр болсо Айбек Иманалиев өзүнүн аракетин көрүүдө. Сары Өзөнчүй оюнчусу эмне үчүн жөн эле Чүй эмес Сары Өзөнчүй деп айтып атабыз. Анткени ушул Чүй облусунун курама командасынын басымдуу бөлүгү ушул Сары Өзөндүн оюнчулары. Ошондуктан Сары Өзөнчүй деп айтып атканыбыз жөн жерден эмес, бирок баары бир Чүй облусунун курама командасы катары чыгып атат. Ошондуктан негизинен Чүй облусу деп эле айтыш керек го дейм. Улак жерде эч ким батынбай атат аны көтөрүп кеткенге. Бул жерде албетте тактикалык жүрүштөр бар. Ар бир чабандес бири-бирден атаандашынын жолун тосуп, ошону карап жүрөт. Албетте эки команда да тең
улакчылардын саны бирдей, ошондуктан бири-бирден караганда эч ким ашып да калбайт, эч ким жетпей да калбайт. Улак жерден таптакыр көтөрүлбөй койду, ошондуктан жекеме-жеке азыр орун алмакчы. Мына жекеме-жеке 3 тегерек чийинде орун алат. Бирөөсү Борбордук бөлүк, бирөөсү Ысык Көл облусунун Тайказанына жакын жерде бир чийин, бирөөсү болсо албетте Чүй облусунун командасына жакын бир чийин. Кайсыл жакта ушундай улак калып калса, же болбосо кайсыл жерден жекеме-жекеге буйрук берилсе, дал ошого жакын жердеги тегерек чийинден жекеме-жеке орун алат. Ал учурда мына 3-чү тайм деле аягына дээрлик чыгайын деп калды. Эсеп сандары 1-4. Убакыт албетте Ысык Көл оюнчулары үчүн каршы иштеп жаткан мезгили. Бирок алар колдон келгенин кылууда, мындан артык эмне кылышы керек? Чындыгында Чүй облусунун командасы күчтүүрөөк, аны баары эле моюнга алат. Ысык Көл облусунун өздөрүнүн оюнчулары деле моюнга алат. Ошондуктан бул бүгүнкү беттеште Ысык Көл жеңилүү ызасын тартып калса, алар өтө кайгыра турган нерсе эмес бул. Кубаныч Султан уулу Чүй облусунан ортого чыккан, ал эми Азим Болот уулу атаман менен ал Ысык Көл чабандези. Эки команданын 2-чи номердеги оюнчулары. Башка бир да чабандес азыр келип эч кандай өзүнүн тоскоолдугун кылганга укугу жок. Себеби тегерек чийиндин ичинде турат буларына байкасаңыздар. Кимиси ушул жерден ишенимдүү, ийгиликтүү болуп кетет. Болду экен, албетте Кубаныч Султан уулу, себеби ал улакты такымга басып алган. Аттын башын мына бурду дагы эми Тайказанга жөнөш керек. Анын артынан бир гана Акбар Иманбеков ээрчиди, жана көз ачып жумганча ошентип 5-чи улакы Тайказанда. Мына Кубаныч Султан уулу өзүнүн өнөктөшү менен чогуу ийгиликти жаратып кетти. Эми чындыгында бул финалда жеңүүчү ким экени толугу менен анык болду деп айтсак жарашат. Чүй облусу ошентип Ош шаарынын жанындагы ошого жакын жайгашкан Төлөйкөн ат майданында 100% көрсөткүч менен эми үйүнө кайтса болот. Өтө сонун жакшы мына таймаш орун алып, буга чейин 5-1 менен алар Талас командасын утты эле. Азыр 5-1 менен Ысык Көл облусун жеңди. Бирөөсүн жарым финалда, бирөөсүн финалда. Биз болсо Чүй облусун ишенимдүү жеңиши менен, татыктуу чемпиондук наамы менен куттуктайбыз. Ошентип бир жумага созулган чыныгы ат майрамы дагы соңуна келип жетти. Калыс тартуу мына бери жака келе жатат. Алар тараптан кандайдыр бир катачылыктар дээрлик кеткен жок. Ызычуулар деле чыккан жок. Канчалык кан дүргүп мына ушул оюн болуп жаткан учурда эмоциялар жогорку чекке жетпесин. Бирок бул бүгүнкү беттеште биз эч кандай жаза мамысына байланган чабандестерди көргөн жокпуз. Же болбосо андан башкача өзгөчө бир көрүнүштөргө күбө болгон жокпуз. Баары таза, так орун алды. Ал эми эсеп сандары 1-5 болуп, Чүй облусу жеңүүчү аталды. Азыр элден бир сыйра, эл менен бир сыйра жолугалуу үчүн биз тарапты көздөй келе жаткан мезгили. Элдин баары дал ушул тарапта. Ошондуктан камералар да ушул жакта жайгашкан. Эч ким жок жерде улак тартышып жүргөндөй таасир калтыра берет. Бирок чындап келгенде бул тарапта көрөрмандардын саны бир топ эле көп. Ысык Көл командасындагы финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Албетте финалга чыкты. Утулуп калса дагы эми Ысык Көл оюнчулары үйлөрүнө башын жерге салбастан башын бийик көтөрүп барса болот. Себеби күчтүү командалар Талас, Ош облусу финалга чыкпай калган мезгилде ошентип Ысык Көл чабандестери чыгып атат. Ал эми
Чүй облусунун командасы, алар фавориттердин бири болчу. Ошол эле Ош облусу жана Талас менен биргеликте. Андыктан бул Чүй облусу бул чабандестер ошентип өздөрүнүн 100% көрсөткүчүнө ээ болуп, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган Кыргызстандын көкбөрү боюнча чемпионатында жеңүүчү аталды, чемпион аталды. Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Андыктан мына ушул жеңишке алып келген курама команданы эсиңиздерге салып өтөлү. Рамзат Бөкөнбаев, Султан Кубаныч Султан уулу, Темир Молдокулов, Фархат Бейшикеев, Аскат Аскаров, Айбек Иманалиев, Рустам Тыналиев, Бекназар Аматов, ошондой эле Ильяс Исаков, Улан Насакеев, Санжар Идрисов жана Айбек Эсеналиев. Дал ушул аты аталган мына сары кийимчиндер, алар ошентип алтын медалдын ээси жана ошондой эле команда жетекчиси Рамис Жунусалиевди жеңиши менен куттуктайбыз. Команда машыктыруучусу Каныбек Кубатовду жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Ысык Көл облусунун оюнчулары ошентип күмүш байгеге ээ болду. Байкасаңыздар, бул жакта Талас командасы турат. Демек 3-чү орундун ээси Талас курама командасы. Алар мына ушул Ош облусу менен коло медаль үчүн беттешип, аларды ири эсеп менен утуп алды дагы. Ошентип эми алар байгелүү 3-чү орундун ээси болду. Азыр болсо сыймык деп деле айтсак болот, албетте сыйлык тапшыруу аземи. Чакырабыз сиздерди, балдарыбызга ийгиликтер менен куттуктап туруп бир төш белгилеринен баштап бүт баарын тапшырып коелу байгелерин. Асылбек Өзбеков Төлөйкөн ат майданында жеринен сүйлөп жаткан учур экен. Жарым финалда ал жок болуп, күйөрмандар эмне үчүн Асылбек Өзбеков жок, көкбөрү көркүнө чыкпай жатат деген сөздөр айтылды эле. Элдияр Айтматовду чакырабыз. Агай туугандар, Чыңгыз агабыздын уулу Элдияр Айтматов. Мына уулу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун уулу мына Элдияр Айтматов өзү келген экен бул жерге. Боюнча адегенде мыкты аргымак, ана мыкты оюнчулар тапшырышыбыз керек, өзүңүздөр билесиздер. Андемесе, мына ушул республикалык чемпионатыбыз улуттук оюндар боюнча Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналып өттү буюрса, мен азыр куттуктоо сөздөр, сиздерге болгон бир жакшынакай сөздөр менен сөз берейин биздин Дастан Арыспекович, Жогорку Кеңештин төрагасы. Рахмат Асылбек байке. Урматтуу спорт күйөрмандары, урматтуу мына бүгүнкү биздин улуу чыгаан залкар Чыңгыз атабыздын мааракесине катышып жаткан Кыргызстандын 7 облусунан келген бул жерде биздин күйөрмандар турат. Бардыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздарды чын диlimden куттуктап, мынакей ушундай майрамдар Кыргыз жергесинде көп болуп, биздин Чыңгыз атага окшогон уулдарыбыз чыга берсин деген тилектер айтылып кетти. Ушул тилектердин баардыгы кабыл болсун. Андан кийин мынакей Кыргыздын эре оюну болгон көпкөрү оюнунда жыйынтыгын көрдүк, финал болду. Финалда татыктуу команда жеңип чыкты. Буйруса мына азыр тапшыруу аземи болот. Мен ойлоймун, бул оюн мынакей Чыңгыз атабыздын арбагына, Чыңгыз атабыздын элесине арналды деп мен айтып кете аламын. Андыктан ошондуктан Чыңгыз атабыздын жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торго болсун. Ар дайым Кыргызымдын жеринде токчулук, дайыма тынччылык болсун. Рахмат дагы бир жолу. Майрамыңыздар менен. Мына Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков чындыгында канчалык бул турнир маанилүү экенин, ошондой эле залкар жазуучубуздун урматына арналарын баса белгиледи. Адегенде биздин эң мыкты аргымак деген номинациябыз бар, андан кийин мыкты оюнчу деген. Булардын баары буюрса аныкталды. Мен ушул байгелерди тапшырып коюшун азыр Чыңгыз атабыздын уулу Элгиз мырзага, Элдияр мырзага кечиресиз. Жана биздин Көкбөрү Федерациясынын президенти Жыргалбек Саматовго
тапшырып коюшун суранат элем. Ошентип биздин бул оюндагы республикалык мелдешибиздеги оюндун эң мыкты аргымагы болуп, Ысык көл командасынын золотой аргымагы болду. Мына урматтуу мекендештер, ошентип Ысык көл облусунун золотой аргымагы, аны Жаныш Конушбаев минип жүргөн болчу. Мына 8 номердеги ошентип золотой турнирдин мыкты аргымагы наамына ээ болду. Бул албетте бизче айтканда алтын аргымак деп айтсак болот. Татыктуу ошентип тандалды деген албетте ишеничибиз бар. Ал өзүнүн сыйлыгын алды. Жана азыр мыкты оюнчуну аныктайбыз. Ага чейин мына Элдер Айтматов өзү мына белекти тапшырды. Мыкты оюнчу деп таанылды. Чүй областынын оюнчусу Султан уулу Кубаныч, Көкбөрү Федерациясынын президенти. Жыргалбек мырза, өзүңүз тапшырып койсоңуз. Мына Жыргалбек Саматов өзү тапшырмакчы Көкбөрү Федерациясынын президенти Султан Кубаныч уулу мыкты оюнчу наамына татыктуу болду. Биз чындыгында Кубаныч Султан уулунун бүгүнкү беттешинде көрдүк. Жарым финалда дагы өзүн өтө татыктуу алып жүрдү. Маңдай тер менен ушундай далилдеген татыктуу жеңиши менен Кубаныч Султан уулун куттуктайбыз. Орунду биз аныктаганбыз. 4-чү орун бул Ош областынын курама командасы жеңип алды. 80 000 сом байгеси менен. Байгени Ош шаарынын мэри Сарыбашев Талайбек Насырбекович өзүңүз тапшырып койсоңуз. Бул жерде мына команданын жетекчилери. Üçüncü байгелүү орунду жеңип алган Талас областынын курама командасы. Байгени тапшырып койсун. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевич. Талас областы курама командасы 3-чү орунда. Бул жерде пеш белгилер да бар. Байгелей акчасы. Мына 3-чү орундун ээси булар Талас облусу. Ошентип команда капитаны бул жерде Эрлан Төлөбеков өзү келип аны кабыл алды. 100 000 сом акчалай сыйлыгы менен жеңиши байгелүү орунду кут болсун деп айтмакчыбыз. Жана азыр 2-чи орун. 2-чи орундун ээси болгон Ысык көл областынын курама командасы. Ысык көл облусу Азамат чындыгында өтө татыктуу оюнду жарым финалда көрсөттү. Жана финалда деле колдон келишинче аракет жасады. Президенттик аппараттын 1-чи орун басары Кененбаев Алмаз Муканович тапшырат. Мына Акбар Иманбеков команда капитаны келип ошентип жалпы күмүш байгелердин медалдардын баарын өзүнүн оюнчуларына жеткирмекчи өнөктөштөрүнө. Жанда сүрөткө түшүп кой, сертификаттар менен чогуу. Бул тарыхый учур. Тарыхта кала турган сүрөт. Гий баш кийимди мына эми окшош. Көтөр алдыгы төш белгилердин баарын. Кыйкыр бир. Мына эсте кала турган сүрөт чындыгында албетте Асылбек Өзбеков бул Көкбөрүнүн көркү деп айтсак болот. Өмүр бою эсиңерде кала турган нерсе болот. Чыңгыз Айтматов агабыздын атабыздын 90 жылдык мааракесинде баш байгени жеңип алган Сары Өзөн Чүй командасы. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Жумабеков Дастанбек Артисбекович. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өзү тапшырмакчы. Команда капитаны мына Рамзат Бүкүнбаев 28 жаштагы чабандес ошентип алтын медалды өнөктөштөр менен бирге тагынмакчы. Азаматтар,
татыктуу жеңишке ээ болушту. Дипломдор бардык оюнчуларга жана 500 000 сом. Жөн эле алтын медаль эмес, албетте аны менен кошо 500 000 сом акчалай сыйлыктын да ээси болушту. Өтө жакшы курам менен келип, мына ушинтип татыктуу жеңишке ээ болуп, эми татыктуу сыйлыкка да ээ болуп турган учуру. Аган туугандар, Урматтуу мекендештер, ошентип беттеш соңуна чыкты жана эң башкысы сыйлыктар өз ээлерин тапты. Бул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган улуттук көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты. Андыктан беттешти соңуна чыгардык. Мен болсо сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттим. Кызматыңызда Эркин Абдуллаев болдум.